чоңдор ушинтип эле кача беришет. Жашоодо болот. Бул жашоодо баары болот, капа болбо карындаш. Мисалы биринчи сурооңуз, эркектин кайсы сапаттарын баалайсыз? Жүнү обычный сапаттарын балайм. Мисалы кандай болуш керек деп ойлойсуздар? Который умеет слушать, который он может типа меня слушать, не только свое мнение, но и мое мнение, и аккуратный, не знаю еще что. Но я сама не аккуратная. Эркектин кайсы сапаттарын баалайсыз? үй бүлөгө тиешелүү болгондо үй бүлөгө тиешелүү болгондо камкор болуш керек эркек, ыймандуу болуш керек, биринчиден камкор ата болуш керек жана чечкиндүү болуш керек деп ойлойм. Балам үй бүлөнү кармап кала турган эркек, баарын тең көтөрө турган эркек. Бирок биздин азыркы заманда андай болбой атат. Көп балдар жетим калып атат да, ушуга жүрөгүм ооруп, мен өзүм 61 келдим. Өзүм мисалы мен өзүм жалгыз небелериме баарына жардам берем. Кудайга шүгүр, бир балам бар, ошо баарыбызга жардам берет. Кыргызымдын жигиттери силер абдан жакшы манасатаңар бар, ошон үчүн ыймандуу болуп суранам силерден. Кийинки артыңарда калганда жакшы сөз калсын. Айнайын кыргыз элдин жигиттери балдарга, кыздарды, аялдарды көтөрө турган силерсиңер. Суранам, ыйман берсин ошого, болуптурбу? Эле? Рахмат чоң эжеке. Кызда, аялда мисалы кандай сапаттарды баалайсыз? Аялда главный эле бул түшүмдөн болуш керек. Ким кандай эшикке чыгып, кандай настроениеда келет билбейсиң. Анын несин айтып, настроениясын көтөрүп түшүнүп койсоң, анан главное ата-энеңди түшүнүш керек да. Кээ биркилердин как бы ата-энесинин характери жакпай, ата-энесине капа болуп жүрүшө берет да кээ биркилерчи. Ошолор туура түшүнгөн, анан чындыкты сүйлөгөн болсо го дейм. Ал аябай камкор. Аябай камкор. Анан мага эле эмес, менин туугандарыма дагы бүт баарына камкордук кылат да. Менин акыретиме камкордук кылат. Анан ошонусун аябай камкордугун баалайм биринчи. Анан экинчиси ал чечкиндүү, анан сөзүнө турат. Бир нерсе айтса обязательно аткарат. Мен ишенем да, бир нерсени ода кылды ал деп кандай гана причина болбосун аткарарына ишенем. Аялды сапат деген эми аял деген үйдүн куту да. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт го кыргызда. Ошо аял жакшы болсо үйдө ынтымак болот, береке болот, бакыт болот. Эркекте кайсы сапаттарды баалайсыз, жакшы көрөсүз, кайсы сапаттарды? Биринчиси эркек болуш керек, дух болуш керек. Андан кийин түшүнүктүүлүгү, андан соң коомдо ойлогону. Эң бир жакшы көргөн сапат бул деген бири-бирин түшүнүү. Бири-бирин түшүнүү эң эле жакшы кыз киши менен эркек киши менен бири-бирин өзүнүн сөзүн түшүнүү. Мисалы бир сөздү айтса, экөө бир маселени чогуу чечүү дегендей да. Эркек чечкиндүү болуш керек. Чечкиндүү, мужественный болуш керек да, главное вот жана майда чүйдө нерселерге көңүл бурбай. Аял кишини сыйлаш керек, ким болсо дагы. Эми аял киши Пайгамбар саллаллаху айткандай, аял киши бул чоң баладай да. Балдарың чоңоюп уже үйлөнүп жайланып кетет. Аял киши сен менен калат. Анткени аял кишини дейт, бул кабыргадай болгон түздөй албайсың дейт да. Ошо ойдон калтыш керек, бирок мындай назик айтып, аял кишини мактап, мындай жакшы сөздөр менен эме кылсаң, аял киши дагы эркек кишиге баш ийет да. Эркекте менимче эң негизгиси чечкиндүүлүк деп ойлойм. Чечкиндүү болсо эле баары ордунда болот го деп ойлойм. Ну, это искренность, чтобы была верна, получается, и чтобы любила всех в семье. Вот это самое, наверное, главное.